Кудайдын адамы, мага жардам бериңизчи. Менде моюн спондилозу себебинен моюн булчуңдары катып калган. Жана остеоартрит себебинен тизеде көйгөй бар. Кемирчектери үзүлүп калган. Менин атым профессор Дембе Уильямс. Мен татаал тутумдар жана математика боюнча профессормун. Мындан ары сабак бере албайм. Анткени мен тура албай калдым. Изилдөөлөр жүргүзө албайм. Анткени көпкө отура албайм. Сураныч мага жардам бериңизчи. Мен баардык жерлердеги ар бир ооруканаларга бардым. Мени мыкты врачтар жана консультанттар караган, бирок жыйынтыгы болбоду. Мен түшүнгөм, менин акыркы үмүтүм ушул жер болот деп анык билгем. Айыгып бошотулгандан кийин сиз бир нече ай бою Африкада өз кызматтарыңызды көрсөтүүгө даяр болушуңуз керек. Оба, рахмат мырза. Жубайыңыз, сизде көйгөй бар. Оба, Кудай сизди сактады. Ошентип айыккандан кийин биз бул жөндө сүйлөшөбүз. Рахмат сизге. Кудайдын адамы. Бала бар. Оба. Бул бала кайда? Улуу Британияга кайтып келди. Ал эми сиз менен эмес. Жок, мен менен эмес. Ошол үчүн мен сизден сурап жатам. Анткени ушул көйгөйлөрдү чечебиз. Амин. Бирок азыр бул жөнүндө сүйлөшө турган убакыт эмес. Рахмат Ыйса. Souffrant d'une raideur du cou due à la spondylose cervicale utilisant une minerve, des difficultés à marcher due à l'ostéoarthrose utilisant des supports, des soutiens pour ses genoux. Nous devrions recevoir la prière de l'homme de Dieu, il vient du Royaume-Uni. Oh! 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous devrions aussi porter un Can you remove all this? Жакшы, сиз баарын чечип койсоңуз болот. à la main. Je lui ai donné la justice et ses soutiens pour ses genoux, souffrant de l'ostéoarthrose. Туруңуз да, мойнуңузду буруңуз. Thank you, Jesus. I'm here. Рахмат Ыйса. Мен айыктым. Рахмат Ыйса. Рахмат. Ыйса, рахмат. Мен айыктым. I can run. Мен чуркай алам. Thank you, Jesus. Ыйса, рахмат. Thank you, Jesus. Рахмат Ыйса. I feel free. I feel. Мен өзүмдү эркин сезип жатам. Мен өзүмдү жеңил сезип жатам. Абдан жеңил. Күбөлөндүрүү убактысы. Ал Кудайдын даңкы үчүн чын ден соолуктун күбөлүгү. Келгиле Ыйса Машайга кол чабабыз. Emmanuel. Эммануэл. Emmanuel. Эммануэл. Morning church. Кутман таң жыйын. Professor Dembe Менин атым Williams. профессор Дембе Уильямс. Professor of Complex Systems and Data Analytics. Мен татаал тутумдар жана маалыматтарды талдоо боюнча профессормун. Мен Улуу Британиядан келдим. Uh, Мени бүт элдер синагогасына алып келген нерсе Church of All Nations is afflictions менин in my neck. I had stiff мойнумдагы ооруу. and Менин мойнундагы булчуңдарым катып, катуу ооруйт эле. Мен бурулуп же ийле албайт элем. Ошондой эле бул жүрөгүмдү ошал оорусуна чалдыктырды. Менин тиземде остеоартрит да болгон. Кийинчерээк тизелеримде кемирчектер да үзүлүп кеткени маалым болду. Эң негизгиси басуу оор болчу, туруу оор болчу, отуруу кыйын болчу. Мен кыйналып жашагам. Бир нече убакыт мурун менин үй кызматчым, менин айдоочум мага ушундай деди. Билесизби? Биз Эммануэл ТВ каналынан адамдардын кантип айыгып калганын көрдүк дешти. Мен бул ким дедим. Бул 6 ай мурун болгон. Мен көрүп баштадым. Шыктандыруу алдым. Ишенимимди бекемдедим. Жана сыйынып жаттым. Мен эс алуу бөлмөдө уктап калсам да, уктап жатканда дайыма күнү түнү токтобой иштеп турсун үчүн Эммануэл ТВ телевидениесин көргөзүп койчумун. Документтеримди жазууга көпкө отура алчу эмесмин.
Dokтордук диссертациямды коргогонго чейин мен 20га жакын эмгегимди жазгам. Бирок ошол учурда жаза алган жокмун. Доктордук же магистратуралык сабак берүү үчүн класска бара алган жокмун. Анткени көпкө турганга чейин чыдай алган жокмун. Эң көп болгону 1 саат турат элем. Анда да дагы деле катуу ооруй берчү. Бул мага менин карьерама таасирин тийгизди. Анткени менин ишиме салым кошкон жокмун. Жана мекемем тынчсыздана баштады. Мени алмаштыруунун башка жолун издеп, эс алууга жөнөтүү жана башка ушундай сыяктуу жолдорду издеп жатты. Бул менин жумушума жана үй бүлөмө таасирин тийгизди. Аялым ар дайым күндөлүк милдеттерин аткара албай, жумушуна да жетишпей баштады. Анткени мени менен чогуу ооруканага барчу. Мисалы, ар бир кыш сайын ооруканага барышым керек болчу. Ал мени майыптар коляскасына отургузуп, сүйрөп барат эле. Саякатка барганда да майыптар коляскасында отурат элем. Коомго жана үй бүлөмө кандайдыр бир жумуш кылуу же кандайдыр бир пайдалуу салым кошуу мен үчүн абдан оор болду. Сиз ар кандай ооруканаларга барганыңызды айттыңыз. Медициналык көз караштан алганда дарыгерлер бул ооруга жардам берүү үчүн эмне кылышкан? Медициналык көз караштан алганда мен көптөгөн ооруканаларга баргам. Сиз айткандай, консультанттар абдан көп. Улуу Британияда дарыгер менен кеңешүү үчүн көп убакыт талап кылынат. Бирок мен аларды көргөндө, алар менин айыгып кетишиме дарыны тактап аныктай алышкан жок. Алар мага ооруну басуучу дарыларды гана беришти. Күнүнө 8ге жакын ар кандай дарыларды ичтим. Мен өзүмдү басып жүрүүчү дарыканадай сезчүмүн. Ошондуктан бул көйгөй болуп калды. Анткени менин жергиликтүү терапевт, жалпы дарыгер мындай деди. Балким сиз ал оорулардан эч качан айыгып кетпейсиз. Өмүр бою ушул дары-дармектер менен жашайсыз. Ошентип, бул нерсеге абдан оор болуп калды. Мени бардык элдердин синагогасына ыйык рух алып келди. Мен Улуу Британиядан түздөн-түз эле виза ала алган жокмун. Ошондуктан Найробиге барууга туура келди. Ал жерден виза алдым. Анан бул жерге келдим. Бул жерге келгенде мени тосуп алып, сыйынуу катарына койду. Кудайдын адамы чыгып, насаат айтып жүргөндө, насаатты ал жеке мага айтып тургандай сезилди. Насаат шыктандырып, күчтөндүрө бергендей сезилди. Ал мага жеткенде мен даяр болуп калган элем. Анткени мен анын үнүн гана угуп, башка адамдар жок болгондой сезилди. Мага анын үнү гана угулуп турду. Ар дайым анын үнүн угуп турдум. Мага Кудайдын адамы келип, сол колуман баштап, ийниме чейин өз колдорун тийгизгенде, ал балкага окшош болчу. Чынында эле мени катуу сокку ургандай сездим. Мен ар жагыма анын колу тийгендей болду. Бул оңой болгон жок. Мен анын колунун бир аз кыймылдап турганын көрдүм. Бирок ал чоң балка сыяктуу денеге тийип турду. Бул сезим өсүп жатты. Ал тур деп айтканга чейин мен жөн гана бутумда турганымды билдим. Келгиле Иса Машайкка кол чабалы. Жана ошол күндөн баштап, мырза, жашообузда, ден соолугуңузда жана сизге байланыштуу бардык нерседе кандай өзгөрүүлөр болду? Чоң өзгөрүүлөр. Ошол күндөн баштап баса баштадым. Токтоп калган жокмун. Мени менен сыйынуу тоого баргандар көрүштү деп ойлойм. Мен ар дайым турганга аракет кылып жаттым. Эми буттарым менен оңой эле баса алам. Мойнумду ары бери кыймылдата алам. Эч кандай кыйынчылык жок. Колум аябай жакшы сезип жатат. 5 жылдын ичинде мен биринчи жолу жалгыз жолу сыйынуу тоосуна бардым. Тизелеп Кудайыма сыйындым. Ошондуктан мен дүйнө жүзүндөгү жана жыйналыштагы көрүүчүлөргө бардыгына бир гана Иса жана ишеним жардам бере алат деп айткым келет. Ошондой эле менин академиктерим үчүн илимий күч менен библиялык сөздүн ортосунда ар кандай көз караштар бир экендигин билем. Менин оюмча бул көз караштар биригип кетти.
Мен илимий жана Кудайдын көз караштары бири-бирине дал келген мисалмын. Мындай керемет болгондо биз окумуштуулар бул акылга сыйбаган нерсе дейбиз. Бирок мен бүт дүйнөгө ушул акылга сыйбаган нерсе бул Ыйса. Менин ишеним кошулганда керемет келет. Мени айыктырган нерсе ушул. Ыйык рух мага ишенимди бекемдөөгө жардам берди. Жана сыйынуу аркылуу чындыгында Ыйса мени тапты. Жана мага окшогон адамдарды айыктыруу үчүн өзүнүн каналы катары колдонгон Кудайдын адамын колдонуп, ырайым менен айыктырды. Амин, келгиле Ыйса Машайга кол чабалы. Мырза, сиз мурда ооруганда кыла албаган, бирок азыр айыкканда Кудайды даңкташ үчүн эмне көрсөтө аласыз? Мен окуучуларымдын арасында басып жүрүп лекция окуй алам. Мен көп нерсени кыла алам. Балким мен футбол ойной башташым мүмкүн. Жана албетте, мойнумду ары-бери кыймылдатып, колдорумду бүгүп шилтей алам. Мурун аны кылалчу эмесмин. Бул таң калыштуу нерсе. Мен өткөн жумада ишемби күндөн бери бир да дары ичкен жокмун. Орунду басуучу болобу, же витаминдүү болобу, эч нерсе, таптакыр эч бир дары ичкен жокмун. Ыйса менин дарым. Амин, келгиле Ыйса Машайга кол чабабыз. Акыркы суроо мырза. Кудайдын адамы менен жолукканда, ал чындыгында сизге уулуңуз жөнүндө пайгамбарчылык сөз айтты. Бул пайгамбарчылык сөздүн жашооңузга тиешелүү жана чындык экендигин тастыктай аласызбы? Чындыгында Кудайдын адамы мага эки пайгамбарчылык айткан. Бири менин уулум жөнүндө. Ооба, балабыз бар. Менин бардык балдарым жакшы окумуштуулардай эле. Өзүнүн академиялык аракеттерин мыкты аткарышат. Бирок бизде чындыгында өнүгүп, ийгиликке карай бара албаган бирөө бар. Биз аны психологторго, социологторго, психиатрларга алып барууга аракет кылдык. Бирок андан эч жыйынтык болгон жок. Пайгамбарчылык менен ал өзгөрөт. Ал башка балдардай болуп өнүгүп ийгиликке жетет деп анык ишенем. Амин, келгиле Ыйса Машаякты алкыштап кол чабабыз. Ал менин аялым жөнүндө да пайгамбарчылык кылды. Бизде кыйынчылыктар болду. Мен буга абдан кубанычтамын. Бүгүн эртең менен ойгонгондо аялым биринчи болуп мага бүгүнкү күнгө жакшылыктарды каалады. Демек бул чоң ийгилик болду.